Kasımalı Жантөшев. Kanıbek romanı. Kim kimdi soktu? Акмат bir balanın eşeğine minip, түштүк тарабындағы қашатқа шығып eşekten түшүп, балаға алқыш айтып bir нан берді да, ошол қашаттың қыры менен башы Акимдин бағынын жоғары жағынан башталып келген чоң арықтың қырына жамбаштап жата кетті. Ал чарчағандықтан же төмен сайдағы базарға қызыққандықтан емес, арықтың арқы өзіндегі Аннанын клеткасы бек тұрғандықтан ошол жерге эс ала тұрғысы келді. Ал жаман күрмөсүн чолок бутуна жаап, балдагын ар жагына коюп, арыктын кырынан базар тарапты карады. Аңгыча болбой, карысада өтө шамдагайлык менен Сыламжан келип, тегиндейирээк тура калып, карлыктан талаган белин түзөп, эки жакты карап, анан Акматка жакындай келип суунун боюна олтуруп, колун сууга салып, оозун чайкады да: балам, ошол жаткан калооң менен менин сөзүмдү тыңша. Угушума караганда, сен кайырчы эмес, биз сыяктуу шордууларга эркиндик заманасын кураганы жүргөн азамат көрүнөсүң. Ылайым тилегиңе жет, балам. Бирок сени душман тегеректеп, өлүн мойнуңа окуругун салган турат. Ал душмандарыңын бири менин кызым Мукарама деген. Аны душман кылтагына түшүрүп алган. Менин кызымы колго түшүргөн душмандар сени менен аралашып жүргөнсүйт. Ал Адыгине деген кыргыз старчы. Аны мен илгертен бери билем. Сен да билесиң, балам. Мен кызымды аябай сөктүм. Мүмкүн шайтан азгырып, сени таанып калса кармап бериши ыктымал. Сак бол, балам. Кудай тааламда сактансаң сактаймын деген. Сактан. Айтарым ушул. Базардагы элден ай быккандыктан атайы аңды отуруп артыңан кууй келгениме жаман көрбө. Кош, мага жолуккуң келсе эмки базар күнү кашык саткан жерден тап. Эгер Акмат чолок экениң чын болсо, мага ишен. Өзүң келе албасаң, Маманазар аркылуу сөзүңдү айтсаң да болот, деди да Сыламжан туруп кайра басты. Акмат көзүнүн кыйыгы менен Сыламжандын токолураак кыркылган ак сакалын, мурдунун оң жаккы кычыгында буурчактай меңинин бардыгын, ак бөздөн жасалган көйнөгү менен штаны эскирип калганын, таар баштыгынан көрүнгөн кашыктын саптарында абдан байкап көрдү. Сабырдын түбү сары алтын деп ойлоду да башка эчтеме айтпады. Анткени анын көңүлүнө Ташкенттеги Ташматжандын окуясы элестей түштү. Ташматжан Ташкенттеги доподо иштеген жумушчу, 1905 жылдан жалындуу большевик болуп турган. Ал өткөн жылы кышында базарга бара калса, бир өзбек абышка Ташматжандын аты жөнүн гана эмес, анын атасы менен ненесинин жөндөрүн айтып, жапжакын таяк кесип болуп, акырында Ташматжандын большевик экенин, анын душмандар аңдып жүргөнүн айтат. Ташматжан анын сөзүн чын көрүп ишенет. Ошол эле түнү душмандар аны оор жарадар кылып, аялы менен баласын өлтүрүп кетет. Ташматжан болгон ишти толук айтып, кийинки түнү өлөт. Душмандар большевиктерге каршы түркүм жүзү каралыктарын иштеп жатканын, кайбир мыкты азаматтар кокусунан өлүмгө дуушар болуп жүргөнүн Акмат жакшы билет. Ушундай себептен улам Сыламжанга Акмат эч сөз айтпады. Ал кашаттан төмөн карай түшүп бараткан Сыламжанды көз менен узатып, андан ары базарга да көз жиберди. Адыгине алактап Акматты таппай жүрөт. Жигитинин бирин төмөн чоң көпүрөгө карата, бирин жогору, үчүнчүсүн Пиян базарды көздөй чаптырып, өзү бир жигити менен ушул тарапка карай зымырап келет. Анна энтиге басып келип: "Билесизби, Камилжанбайдын катыны Саламатхан сизди таанып издетип жатканы мага Өлмөсхан айтты", деп арт жагынан угулган аттын дүбүртүн карады. Анда мен издегендер ушулар болуу керек деп Акмат айтканда, Анна башындагы карала жоолугун алып, Акматтын бою башын чүмкөй жаап, баштыгындагы суу куйган бөтөлкөсүн колуна алып, "Теги чүмкөнүп жатканыңыз биз издеген Акмат чолок эмеспи?" дегенсишип, арыктын кырына келип, жигити менен тура калганда, Адыгинеге карап каткыра: "Эй, бай, кел, арак ичип, мына бул менин эримдей мас болобуз. Алеша, тур, дагы ичебиз", деп Анна каткыра сол колу менен бирге Адыгинеге булгалап, мас кишидей шалактады. Адыгине атын моюнга чаап суудан өтө чыкканда: арагың экөөңү тең", деп жигитти сөгө жөнөгөнүн Анна таамай укту. Аны жашы 40ка дагы 2 жылда жетет. Сары чейкил тарткан балканактай сулууча киши. Күйөөсү Андрей менен сүрүлүп ушул ошко келгенине
Тура 12 жыл болды. Путилов заводында жабышкан учук Андрейди мындан 3 жыл илгери жер алдына жашырган. Экөө төрөлгөн баланын үнүн 3 ирет угушса да, чоңойгонун көрүшпөдү. Аннанын тартынбас жөнөкөйлүгү, адамга жароокерлиги, кийим-кече тигүүгө эптүүлүгү Ош шаарына тез сиңиштирди. Кийинчерээк жапалак Төлөйкөн тараптагы кыргыздар менен катташып, ал жактагы ыба карашкандарына иш жасап берип, эгин тегин алып, кайбиринен кичинекей жер сурап, ал жерге ар түрдүү жашылча пашылча айдап, артышканын эгинге алмаштырып, эптеп жан багып келишти. Анын өзбек жана кыргыз тааныштары өлүп баратышса да, Анна деп айтышпайт, Анархан дешет. Анна Григорьевна күйөөсү Андрей Петрович менен баш кошконуна көп жыл болуп, Путилов заводунда бирге иштеп, андагы большевиктердин жашырын уюмунда бир топ иштешип калгандыктан, революция ишине бир топ түзүк түшүнө турган. Бирок Путилов заводунда бирге иштешкен жолдоштордун бир тобунун камалышы, бир катардын жер которуп кетиши, Оштун өтө алыстыгы революционерлер менен болуп келген байланышты үзсө, Андрейдин учук оорусу, катташууга каражаттын жоктугу, Оштон башка жакка барууга укуксуздугу Аннанын бутуна кишен салган. Ташкент темир жолунда жөнөкөй гана жумушчу болуп иштеген сиңдиси Екатерина Григорьевнанын жазган каты. Ошол катты алып Акматтын өткөн жайда келиши, Аннанын асманындагы кара булутту таратып, караңгы түшкөн жолуна кайрадан жарык түшүрдү. Ошондон бери Аннада тыным жок. Кекенгенинен кек алууга умтулган өлбаскандай катындарды, Совет бийлигин орнотушууга чындап умтулган Мамыназар сыяктуу жигиттер менен Акматты байланыштырып жүргөн ушул Анна эле. Угулган ушактарды уламалап жүрүп, Азиздин кабарын билген, ага Мамыназарды майда чуйда саткан, кызыл кулак кылып жиберген ушул Анна боло турган. Эки жакта эч ким көрүнбөйт. Үйгө кириңиз деп Анна ордунан турду. Акмат акырын туруп, эки терек катар коюлган көпүрөдөн өтүп, Аннанын короосуна кирди. Аннанын короосу кичине гана. Ошко жаңы келгенде бул жер ачык боло турган. Андрей көйлөп жүрүп, эптеп эки бөлмөлүү үй жасап, таманын 3 жылдан кийин тайлашкан. Короо ичинде 2 түп абрикос, 1 түп шабдалы, 3 түп жүзүм бар. Жүзүмдөр өтө чоң болуп кеткендиктен, короонун ичин бүт дээрлик каптап турат. Короонун түндүк тарабы чоң арыктагы суу болгондуктан, ал тарабында дубал салынбай, каражыгач тигилген. Ал каражыгачтар дайыма кыркылып тургандыктан, арасынан адам өткүс калың бадал өңдөнүп турат. Ошол кашаап өңдөнгөн каражыгачтардын бирөө кесилип, арыктагы сууга түшө турган кылынып, Акматтын акылы боюнча өткөн жайда жол жасалып коюлган. Анна Акматка жаңы гана тамак жасап берип, идиштерин жууп жатканда калитка такылдады. Такылдатышы чоочун деп Акмат айтты да, Аннанын артынан кошо чыгып, таягын такылдатпай тиги батыш бурч тараптагы өрүккө карай басты. Ким? Бул мен, Аныхан, деп эмне үчүндүр Саламатхан үчүн үнүн кубанычтуу чыгарды. Вай апажан, келиң, көгүмдү кайдан деп Анна да кубангандай сүйлөп, үй тарапты бир карап алды да калитканы ача баштады. Аннанын вай дегени жашын деген белги болгондуктан, Акмат суу тараптагы каражыгачтардын арасына кирип кетти. Вай, Анарханжан, саламат турасыңбы? Кайгы капаң жокпу деп Саламатхан адатынча капкайдагы чуттук бөштүгү менен шайырлана сөз баштап, өтө мээримдүү адамдан беттер жагалданып, паранжысын жүзүм алдындагы кичинекей чарпаянын үстүнө таштап, башындагы бир байлам жашыл жибек чубулугун оңдоп байланып жатып, кандай, жалгызсырабай турасыңбы? Эмнеге жалгызсырайм апажан? Жалгыздыкты Кудайым башка салгандан кийин көнбөскө чара канча? Айтмакчы, Анархан эрге тийиптир, эринин бир аягы аксак экен деген сөз чынбы? Эриң куттуу болсун жаным. Мен бул сөздү угуп алып аябай кубандым. Мейли, бир бут эмес, эки буту тең аксак болсун, эриң болсо болгону. Катын үчүн жаманда болсо бир эркекти кучактап жатыш жыргал деп Саламатхан жаналы калбай каткырды. Бул ушакты ким айтса да кара оозуна кан толсун апажан. Эрге тийсем сизге айтпас белем. Мендей шордууга жакшы эр табылбайт эмеспи деп Анна жашырыңкырай төмөн карады. Үмүтүңдү үзбө жаным. Эгер менин тилим алсаң, эр табылат да калат деп Саламатхан Аннанын колун сылай чаап дагы каткырды.
Саламаткан мында жөнөкөй гана келип олтурган жок. Бүгүн эртең менен үйүнөн бир чолок киши чыгып баратканын көргөн элем деп айтылган сөздүн чын төгүнүн билүү үчүн Акматты издеп келип олтурат. Ал жөн эле олтурган жок, Аннаны сөзгө алаксытып, короонун ичиндеги ар бир жерди алдыртаан байкап олтурат. Анын көз карашынан эринин бир аягы аксак экен дешинен жойпуланып сүйлөшүнөн Саламаткандын эмне үчүн келип олтурганын Анна жакшы түшүндү. Анарханжан, үйүңүн ичи 2 бөлмөлүүбү? Жүр, үйгө кириң. Үйдүн ичин көрүүнү көксөп олтурган Саламаткан ордунан ыргып турду. Аннанын үйүнүн ичинде түрдүү килем, түркүм жибектер болгону менен өзүнүн тиричилигине жараша коюлган буюмдары жарашыктуу болуп турган эле. Оу, жаным Анархан, килем килчең болгону менен үйдүн ичин сонун кармай турбайсыңбы? Оу, жаным Анархан, килем килчең болбогону менен үйдүн ичин сонун кармай турбайсыңбы? Деп ар кайсы буюмдарын кармап көрүп, анан полдогу сырды сылады. Дал ушул секундаларда Саламаткан полдогу сырды караган жок. Көзүнүн кыйыгы менен керебеттин алдында кишинин жана подвалдын бар же жоктугун карады. Сен анамына картошка-партошкөңү кантип сактайсың? Анна эч сөз айтпастан Саламатканды колу менен чакырып оозгу үйгө чыкты да кичинекей подвалдын оозун ачты. Саламаткан подвалдын ичин карап, кара күчкө мактоолуу сөзүн айткан болуп үйдөн чыкты. Сыртка Саламаткандан мурун чыккан Анна калитканын үстүнөн бирөөнүн башы көрүнө түшүп жок боло калганын байкай коюп жүгүрдү. Анархан, олтура бер да. Эшигиң бек турганда ким келмегиле? Же күткөн адамың бар беле? Деди Саламаткан. Анна калитканы ача салып караганда бейтааныш эки адамдын шашыла кетип баратканын көрдү. Анархан эргетиптер. Эринин бир аягы аксак экен дейт деп Саламаткандын айтканы анчейин чаргыткан кебе. Чынында жана базардан чыгып келатканда сен тамдын кырында олтурупсуң, ары бери жүргөндөрдүн ичине кара сакалчан чолок кишинин кайсы тарапка кеткенин байкадыңбы деп Саламаткан акырын сураганда, Анархандын үйүнө бир киши кирип кетти. Сакалы кандай экенин байкаганым жок деп там башыда шыбак-шыбап Аннанын үйүнөн 4-үчү үйдө жүргөн бала айткандыктан Саламаткан Акматты ушундан табам деген ойдо издеп атайын келип олтурат. Теги Анна көргөн эки киши Саламаткандын кишилери. Акмат табырап, Саламаткандан белги болсо, ал экөө калитканын үстүнөн секирип түшүшүп, кара сакалчан чолокту кармоого аңдып жүрүшкөн. Караңгы түшүп калса да Саламаткан кетүүгө шашылбады. Аннадан бир шек шыбаа табыш үчүн ар кайсы сөздөрдүн башын чүргөйт. Маманазар арабасын төмөн жагындагы буйгатка коюп, өзү арыктын кырынан башын чыгарып, боор токтоп жатканына бир чай кайнамдай болду. Анна менен бир аял сүйлөшүп олтурганын билгендиктен үйгө кирүүгө же табыштап чакырууга мүмкүн болбоду. Бирок анын азыр аңдыганы Анна менен сүйлөшкөн аял эмес, тиги жерде аркы-терки баскан эки киши. Иштин жагдайы кандай экенин Маманазар жакшы түшүндү. Касын тиккен душман Акматты камоого алып калганына көзү жетти. Ал кийин жылып турду да, арыктын сай жаккы далдасы менен төмөн басып, буйгатта араба менен турган жолдошуна чапанын, өтүгүн берип, өзү көйнөк штанчан, жылаңайлак болуп, багалегин өйдө туруп, белин оңдоп курчанып, сол кол менен кынындагы бычагын бекем кармап кайра басты. Арыктын кырынан акырын башын чыгарып караса, жанагы эки кишинин бири өңкөйүп, экинчиси анын үстүнө чыгып, Аннанын короосунун ичин карап турганы айдын жарыгы менен таамай көрүндү. Ой, атаңдын арбайга, Булар Анарханды же Акматты аңдып жүрүшкөн экен го. Шашылба, экөөңө Муслимахун досумдун жоругун көрсөтөйүн деп ойлоно, бычагын сууруп алып, арыктын кырына чыга калганда тиги экөө көрө коюп, тампылдап табыштарын чыгарбай, буттарынын башы менен жүгүрүшүп, аркы имерлиштен көрүнбөй калышты. Аңдыгандан аңдыган качса, артын карабай качат деген лакап эсине түшө калганда, Маманазар арыктагы сууну жоон санынан алдырып токтой калды. Качкандын артынан эмне үчүн кубалайм? Кой, Анаханга суу тараптагы тешиктен барайын. Тиги катын кетер же ыгы келсе чакырамын. Абалким ал катын Өлмаскан апам чыгар деп ойлоду да, Маманазар суунун ичи менен төмөн басты. Ал өзү билген тешиктин тушуна барып,
Эки колу менен кара жыгачты кармап, сол буту менен арыктын кырын басып көтөрүлүп, башы кара жыгачтын арасындагы тешикке кире бергенде, темирдей болгон эки кол мойнуна жабыша түштү. Жалбырагын жайып калган кара жыгач бир жактагыны экинчи жакка көрсөтпөй, суу бетин көлөкөлөп тургандыктан жана Маманазар сууну өтө этияттык менен кечип келип чыга түшкөндө, тешиктин сол жагында жашынып олтурган Акмат чоочуп кетип, ким экенин ажырата албай бакалоордой калганда, Маманазардын жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Бакырба, кимсиң? Акматты үнүнөн тааный койгон Маманазар алкымы буулугуп кырылдаган үнү менен паролун зорго айтты. Чолпон. Сен белең дегенсип, Акмат Маманазардын колун кыса кармаганда, менмин дегенсип, алды Акматтын колун кыса кармады. Теги катын ким? Камил Жанбайдын катыны Салматхан. Сырттан аңдып жүргөн экөө да ошонун жолдоштору болуу керек. Кана, аркама келиң. Ал Акматты аркасына көтөрүп, бактын көлөкөсү тарапка ыктай, жоон сандан келген сууну кечип олтуруп, төмөн карай 5 саржандай барды да Акматты арыктын аркы кырына чыгарды. Эки жакты карашканда эч кандай шек билинбеди. Эки тегеренүү менен жердин жүзүн эки курчап өтчүдөй тарбалаңдаган дөңгөлөктүү саябан араба чоң көчө менен жайбаракат жүрүп олтуруп, чиркөөнүн тушунан өтүп, эч кандай бакшагы же адам жашаган үй жок талаага чыкты да түштүк тараптагы кашатка карай бурулду. Маманазар арабага көтөрүп келип салгандан бери сүйлөбөгөн Акмат саябандан башын чыгарып, арт жакты жана эки жагын карады да, аларга эмне деген элең деп шыбырады. Дал ушул тушта болгула дегенмин. Азиз өзүм тосуп алам деген. Бизди алып бараткан ким? Мен ненемдин бир тууган эжесинин баласы Хамит. Атасын басмачылар өлтүргөн. Эч нерседен камсанабаңыз. Мага кандай ишенсеңиз, буга дал ошондой ишенип коюңуз. Алдына ажалды кармап, кекиртегине бычакты такап турса да, душманга эчтеме айтпай турган адам деп Маманазар таякесинин сырга бекемдиги менен мактангандай Акматтын сол колунун манжаларын кабелтейин колу менен куушура кармап койду. Адамдарыңа дурустап эскерттиңби? Антпегендечи. Башка адам эмес, асмандагы ай менен жылдыздарга да көрүнбөй, мен белги берген убакта жер алдынан чыга калгандай болгула дедим. Саат сабыр болбосо, алар дал ошондой кылышат. Өз көзүңүз менен көрөсүз. Арабакеч арабага кошулган атты сылай камчыланып, өтө билгичтик менен кыя салып айдап, арыктардан этияттык менен өтүп, кашаттын кырына чыга бергенде, чыгыш тараптагы эбегейсиз чоң түп жыгачтын түбүнөн бир аттуу киши чыга калды. Бул кандай уятсыздык? Эмне үчүн жолу жок жер менен жүрүп, жоңучканы тебилетесиңер? Тарт кайра, деп ал киши үнүн акырын гана чыгарып ачуулана келди да саябандын ичине үңүлдү. Капа болбоңуз, корукчу аке. Бул биз, деди Маманазар. Саламатсызбы, жолдош Азиз? Мурун таанышпасак да амандашып коелу деп Акмат колун сунганда, аты арабага жакындабай кош курганда Каныбек түшө калып, саламатсызбы, Зулфухар аке, деп кош колдоп көрүштү Каныбек. Акмат Каныбектин колун кармаган калыбынча жерге түшүүгө умтулганда, чолоктук башынан өткөн Каныбек Акматты арабадан так көтөрүп жерге кое койду. Айдын жарыгы Акматтын бетине таамай түшүп тургандыктан, эмне үчүндүр Каныбектин жүрөгү туйлап кетти. Сиз? Деди да, Каныбек анын бетине абдан үңүлө карады. Арабаны тиги тыптын түбүнө койгула деп, Акмат сиз деген Каныбектин сөзүнө көңүл бөлбөй, анын үңүлө карашына кайдыгер мамиле кылгансыды. Бастыр, деп Маманазар арабакечке айтып тытка карата жүрүп кетишти. Сиз мени тааныбай турасызбы, жолдош Азиз, деп Акмат акырын гана сүйлөдү. Түшүнбөйм, жолдош Зулфухар. Өзүмө да таңдана түштүм. Өнүңүздү бирөөгө окшоштурайын десем, өңүңүздү өмүрүмдө көрбөгөн сыяктуумун. Акмат Каныбекти айдын жарыгына сала карап турду да, сенин өңүң да мага жылуу учурайт. Бирок сен сыяктуу баг жайган кара муруттуу, чокчо кара сакалдуу кишини өмүрүмдө көрбөгөнмүн. Балким бирибизди бирибизге жылуу көрсөтүп жаткан кубат, бир максат, бир тилек үчүн жүрөктөрүбүздүн бирге согуп жатканы чыгар. Каныбек унчуккан жок. Анын эки көзү ала көлөкө болуп турган Акматтын өңүнөн айрылбайт. Бала чаңга берки атың Азиз. Туулган жериң Лангарбы? Ооба. Анда экөөбүз мурун көрүшпөгөн экенбиз, жолдош Азиз, деп Акмат
Каныбекти далыга сылай таптап, аны колтуктай алды да: "Жолдошторуң кайда?" "Тиги араба барган тыттын ар жагындагы чуңкурда. Жүрү" деп Акмат алдыга түшүп жөнөдү. Каныбек карагашканы жетилеп, Акматтын артынан басты. Ичи уйгу-туйгу. Анчалык аксабастан бир таяк менен шапылдай басып бараткан кара сакалчан чолокту мындан бир нече жылы илгери балыктыдан көргөн Акматка бир нече ирет окшоштурду. Окшошпогону гана бапыйган кара сакал. Мүмкүн ал убактагы сыйда кара муруту менен кичинекей кара сакалы ушундай болгондур. Кокус бирөөгө таанылып калбайын деп атын Зулфукор коюп алган чыгар. Бирок таптаза өзбекче сүйлөшү кандай? Же чын эле өзбекпи деп Каныбек ойлоп келатканда, "Жигиттериңизди чакырыңыз" деп Акмат жоондугу өгүздүн белиндей болгон тыттын көлөкө жаккы түбүнө тура калды да, айланада булардан башка эч кимдин жоктугун байкады. Каныбектин жигиттери аттарын ошол чуңкурга ташташып келип, 12 кабат үйдүн ордундай жерге түшүп турган тыттын көлөкөсүнө тура калышты. Акмат жигиттердин саламын алыга алып, тегилердин баардыгы акырын амандашып кол сунушкандыктан кол алышты да: "Олтуруңуздар." Аңгыча төмөн жагынан чыга түшкөн караан "Хы" деп минип бараткан эшегин айдап койду да: "Колун жал болсо мингеним, колун тон болсо кийгеним, куурасам акыл табышар кумар көз болсо сүйгөнүм, кызыл ат болот мингеним, кыл торко болот кийгеним, кыйрыбыз өсүп өркүндөп, кызыгын көрөм дүйнөнүн" деп ырдаган өспүрүм баланын үнү түштүк тарапка карап улам алыстап баратты. Чоң койчу Каныбектин ырын ырдап баратат. "Сенин бул ырың жер жүзүнө жайылган тура" деп айтып жибере жаздады да, бейтааныш үчөөнүн айбыгып: "Үнүңөн айланайын. Үнү жакшы, ыры да жакшы экен" деп ыры ушунчалык тараган Каныбек менен сыймыктангандай комдонуп койду. "Бул бала менин жээним. Үнүнөн тааныдым. Аркы базарда кожоюнум менен келгенде, кожоюнум түн катар молдонун үйүндө калып, мен эжемин үйүнө барганда ушул ырды үйрөтүп койгон элем. Бул ыр кадимки Айдарбек татканын кулу Каныбек Баатырдын ыры. Мен темирден үйрөнгөнмүн" деди арт жакта олтурган кара бала деген жигит. Дал ушул кезде Каныбек бутун үшүтүп, таяк менен араң басып жүргөнү. Күндөрдүн биринде отту чоң жагып, Бегайымга төшөк салдырып коюп, комуз чертип олтурганы. Сырттан кирип келгенде Бегайым уяла кыя тартып чыгып кеткени Акматтын көз алдына келе түштү. "Эми ал Каныбектин кайда экенин билбейсиздерби?" деди Акмат. "Ти Кыйшыбейге айдалып кеткен бойдон билбейбиш" деди төмөнкү четте отурган Кубат. "Бирөөлөр Каныбекти өлдүгө чыгарышса, бирөөлөр ушул жерде келдиге чыгарышат" деп чоң койчу улутуңгансып койду. Бул аксакалчан адамдын үнүн кайдан укканын эсине түшүрө албай олтурган Акмат: "Сиз Каныбекти көргөн белеңиз? Каныбек жалгыз кызым Бегайымдын күйөөсү болгон" деп чоң койчу мактангандай боло түштү да, Бегайымы эсине кылт эте түшкөндүктөн ичинен күйүттүн жалынын чыгаргандай үшкүрүнүп алды да: "Бирок кызым Бегайымды житкен октой жоготконмун. Мына бул Жапек, теги тантык сүйлөгөн Кубат үкелерим болот. Менин атым чоң койчу." Баягы Каныбектин тантык сүйлөгөн жолдошу экен деп Кубатты Акмат баягы эле тааныган. Ал Эшен деген байдын койчусу Жапекти да бир жолу көргөн. Кызы Бегайымдын атын атап, "Менин атым чоң койчу" дегенде: "Чоке, саламатсызбы? Мен Акмат эмесминби" деп айтып жибере жаздап барып токтоду Акмат. Ал ушул секундаларда чоң койчуга эмне деп айтаарын билбей, сол жагында олтурган чоң койчунун тизесин колу менен таптай: Абдан жакшы, чоң койчу аке. Кайгылуу үшкүрүүңүзгө караганда, мунга белинен эмес, таптакыр чумкубандардын өзүнөн көрүнөсүз. Муну таап айттым үкем. Эми кеп мындай, деди Акмат. Эч сыр жашырышпаган эски досун эми тапкандай, береги чоң койчу, теги Жапек, аркы Кубат үчөө олтургандар үчүн ишеним жолун ачкандай, мурункусунан да көңүлү көтөрүлүп, жагалданып: "Кагылайын туугандар. Мени көрүп турганыңарга кандай ишенсеңер, айта турган кебиме дал ошондой ишенгиле. Эчен кылыгымдан бери эңсеген эркиндик заманыңар эми келди. Кеңеш өкмөтүнүн орногонуна 1 жыл 7 ай болду. Өзбек менен кыргыз агайындарча эсептегенде
Кеңеш өкмөтү 3-жылдын жүзүн көрдү. Завод фабрикаларда иштеген жумушчуларга силер сыяктуу эмгекчи дыйкан, кедей кембагалдарга эркиндик жыргал замананы куруп жаткан большевиктер партиясы, большевиктер партиясын уюштурган, ага жол көрсөтүп көсөмдүк кылган Владимир Ильич Ульянов Ленин деген киши. Лениндин максаты бардык элге жыргал заманасын куруу. Сен орус, сен казак, сен сарт, сен кыргыз дегизбестен бардык элди тууган кылып, ушул жыргал заманда эмгекчи элдин бардыгын бактыга бөлөп. Айтканыңа рахмат уке. Ошол бактылуу замананы курушалы деп тиги азиз баламын ээрчиткени боюнча алдыңа келип олтурабыз. Баса, атың ким эле уке? Зулфукар. Тубаса сартсың го. Ооба, мейлиң уке. Улутуң ким болсо ал болсун. Бактылуу заманды куруп, Ленинди бир көрсөтсөң болду. Сөзсүз көрөсүз, чоңкой чаке. Бирок бактылуу заманды куруп, Ленинди көрүү үчүн эмне кылуу керек? Аббали үкем, ушул жөнүндө айт деп чоңкойчу комдуну демжип койду. Алмабыш оозума түштеп жата берсе, эркиндик заман өзү келе албайт. Ал заманды күрөшүп, күч менен орнотуш керек. Бул жөнүндө азиз үкөм көп айткан. Күрөшкө чыгыш үчүн өлүмгө башты байлоо, өз керт башы үчүн эмес, калың эмгекчи элдин бакты таалай үчүн күрөшүш керек. Бирибиз баарыбыз үчүн, баарыбыз бирибиз үчүн күрөшүшүбүз зарыл. Эгер ушул ыйык күрөштө жүрүп, канды төгүп кеңеш өкмөтүн курсак, биздин каныбыз тамган жерге гүл өсөт. Бала чака укум тукумубуз ошол гүлдү урматтап, таңкы булбулдай гүл арасынан шаңдуу үндөрүн чыгарып, түбөлүк жашашып, дайыма бизди даңктап сыйлашат. Биздей кажыбас кайраттуу бабалары менен сыймыктанышат. Баардан мурда биз өзүбүз бай, манаптардын жана зулум падышанын эзүүсүнөн куткарып, адам катарына кошобуз. Аббаракелди үкөм деп эсен ордунан жылып, чоңкойчу менен Акматтын арасына шыкала келип олтурду. Атаганат Айдарбектей датка Сооронбекдей миңбашы, Алабайдай старчы, адамдын акысынан коркпогон Эшен сыяктуу байлардын мурдуна чүлүк өткөрүп, биротоло кың эткис кылсак гана. Жалпайып малдаш урунуп олтурган кебек сыңар тизилей калды. Дал ошондой кылабыз. Бирок мен өңдөнүп аларга алдатпасаң болгону деп, Жапек кебекти тизеге алаканы менен акырын чаап койду. Абдан туура сөз. Жапек курдаштын айтканы. Тууганым, жакыным, тамыр таанышым деп душманга мамиле кылбагыла. Душмандын иши душман. Аларга ырайымсыз болуу керек. Жоону аяган жаралуу, катыны каралуу деген сөздү эстен чыгарбай, дайыма душманга каттуу болуу керек. Ооба, антпесе болбойт, деди чоңкойчу. Душман дегендери ким экенин, алардын кандай амалдары бардыгын, кайбир түшүнбөгөн кедейлерди душмандар алдап большевиктерге каршы коюп жатканын, большевиктерди бардык жаман сөздөр менен ушакташып жатканын, жана дагы башка толуп жаткан сөздөрдү Акмат айтып, суроолоруна жооп берип олтурду да, душманга каттуу болуу менен бирге эмгекчи элге жакын болуп, алардын сураган ишин ириде бүтүргүлө. Бирөөнүн бир буйумуна эмес, ачык турган тамагына өлүп баратсаңар да тийбегиле. Эгер, жолдош азиз, аскерлериңин ичинен бирөө эле бирөөнүн буйумун алса, тамагына тийсе, андайларга каттуу жаза колдонуңуз. Кокус бирөөнүн катынын же кызын кордогондор болсо, андайларды ошол гана жерде атып сал деп Акмат айтканда, арт жакта олтурган жигиттер гана эмес, чоңкойчу менен эсендер да чоочуп, таңдангандай бирин-бир карашты. Андайлардын кылыгы катын, кыздарды кордогондук эмес, элди кордогондук. Демек, биз элди кордосок анан кордук көргөн эл бизге болушабы деп Акмат Каныбекке карады. Андай болгондо эл бизге эч качан болушпайт. Кайра каршы чыгат. Басмачыларга болушат, деди Каныбек. Акмат дагы бир далай акылдарды айтып, олтургандардын айткандарын уккандан кийин, бул айтылгандарды эсиңерден чыгарбагыла. Элге жакын болгула. Кеңеш өкмөтү жөнүндө эч чарчабастан чоңго да, балага да айткыла. Сөзгө шыктууңар сөз менен, ырга шыктууңар ыр менен айткыла. Силер өзүңөргө гана сыйынбастан, ар бир айылга ревком шайлап, аларга жардам бергиле.
Ал ревкомдор силерди гана карап олтурбастан ишенимдүү адамдардан отряд курап, кол алдындагы элди басмачылардан коргоо ишин уюштургула. Жанагы мен айткандай, таасири күчтүү басмачыларга жардам берип жаткандар болсо, андайлардын 1,5 жоюш керек. Алардан алынгандарды ач олтургандарга, айрыкча аччылаңач олтурган жетим жесирлерге берип, мүмкүн болушунча эгин септирүүнүн аракетин кылуу керек. Бул айткандарыңыз эч качан эстен чыкпайт, жолдош Зулфукор, деп жаралуу болуп айыккан бутун Каныбек илгери карай сунду. Эми коштошолу. Бет алган ишиңер ийгиликтүү болуп, тилеген тилегиңер ишке ашууна тилектешмин, деп Акмат ордунан тура калганда бардыгы дүр этишип тура калышты. Аттангыла, деди Каныбек өз кишилерине карап. Чоңкойчу аке, бери келиңизчи, деди да Акмат башкалар менен кол алыша коштошуп, аларга 1,5 тилектерин айта, Жапек менен Кубаттын колдорун эки колдой бириктире, кармап туруп силкилдете, эл үчүн эч нерседен аянбагыла. Эл үчүн башты байлаганбыз. Элге жаным кээк болсо, мына жолдош Шулпукой. Акмат чоңкойчуну колтуктай ары басып барды да, достун сырын душманга айтпаска, алдыңыздан ажал карап турса, теке барууга чыдап, бел байлагансыз го, чоңкойчу аке. Бул жөнүндө тиги азиз балам Далай сонун акылдарды айткан экем. Сен өзүңө кандай ишенсең, мага дал ушундой ишенип кой, деп өзүнүн ишеничтүүлүгүн күбөлөгөнсүп, чоңкойчу башындагы калпагын оңдоп, көкүрөгүн кере, муруттарын сылап койду. Сиз мени тааныйсызбы? Деп Акмат бетин айдын жарыгына тосо берди. Чоңкойчу аябай таңдануу менен Акматтын бетине үңүлдү. Ал сиз мени тааныйсызбы деген суроого таңданган жок. Эч кидирбестен өзбекче сүйлөшкөн Зулпукор эми кыргызча сүйлөшкөнүнө таң калды. Ал мен сизди тааный албай койдум дегенсип башын чайкаганда, Айдарбек Татканын колунда эшек катары иштеп жүргөнүңүздө. Айдарбек Татканын колу Каныбекти окуткан. Полициялар келип, кармаарда качып кеткен молдо эсиңиздеби? Жок, ал эмессиң. Эгер ошол болсоң, бир бутуң, ошондо полициялардын огу жаңылган. Ака, молдоке, акырын, мен ошолмун. Чоңкойчу Акматтын бетине дагы үңүлө карап турду да, анан олурлуу колдор менен Акматты сыга кучактап өптү. Сиз Каныбекти чын эле билбейсизби? Теги Азиз дегениңер ким? Сүйүнгөнүнөн пайда боло түшкөн жашын чоңкойчу жеңи менен сүртүп, Азиз балам, деди да башка сөз айтпастан колун булгулады. Чоңкойчудан бошонгондон кийин Акмат менен коштошуп, кайтуу үчүн күтүп турган Каныбек кара кашканы тыттын бутагына байлап салып, ооруп айыккан аягын аярдай басып келди да, сиз Анжиянга бүгүн эле кайтасызбы же эртең кайтасызбы? Акмат жооп кайрыбай күлүмсүрөп Каныбекке тигилди. Бизге атача акылын айтып берген кара сакалчан, кайырчыдан беттер самтыраган булчолок Акмат молдокең экенин тааныдыңбы балам? Деп чоңкойчу өтө кубанычтуулук менен акырын гана айтты. Ака, айланайын Каныбек. Экөө сыга кучакташты. Бирин-бири өпкүлөштү. Кайта кучакташты. Бир убакта ушундай жерде жолугушабыз деп ойлошпогон. Ушундай шартта эркиндик үчүн күрөшөөрүн билишпеген. Эркиндикти көксөшүп жүрүп, эчен азаптарга дуушар болушкан эки достун ушул минутадагы кубанычтары чексиз эле. Аны болжолдоп гана айтпаса, таамай сүрөттөш мүмкүн эмес. Мен сени алда качан өлдүгө деп жүргөнмүн. Амандыгыңды Москвадан Ташкентке келген Мариядан билдим, деп Акмат Каныбекти дагы сыга кучактап бооруна кысты да, мындай учурда сүйлөшүүгө сөз да табылбай калат. Бирок жайбаракат сүйлөшүп олтураар чек эмес, канке. Түү, канке эмес Азиз. Мен бүгүн бул жерден кетпесем болбойт. Душмандын көндүргөн машкелери артыман шимшип издеп жүрүшөт. Азыр тез барып жанагы куралдарды алгыла да, эч кандай чуу көтөрбөй адырга чыгып кеткиле. Дагы эскертем. Ошко азыр кол салбагыла. Ошту алган менен аны кармап турар күчүбүз жетишпейт. Азырынча майда чайда басмачыларды талкалап, эл көзүнө көрүнүүгө аракет кылгыла. Ошту качан колго алуу жөнүндө айтам. Кош, Азике, кош, чоңкойчу аке. Каныбек Акматты сыга кучактап, өөп алды да, башка сөз айтпастан атына карай жөнөдү.
Акмат чоң койчу менен коштошуп арабага барып олтурганда, чоң койчу Каныбектин артынан шаарга карай жөнөдү. Каныбектин кубанычы чексиз. Ал жолдошторун ээрчитип, Ак Бууранын берки өйүзүндөгү кашаттын алды менен төмөн карата жүрүп олтурушуп, болжошкон жерге барышканда алдынан Маманазар чыкты. Жолдош Азиз, адамдарыңыз менен менин артыман акырын бастыра бериңиз. Эки жакты биздин адамдар кайтарып турат, деп акырын шыбырап айтты да тамды түптөй басып жөнөдү. Ары бери жүргөн элдин аягы тыйылып, элдин бардыгы кызык уйкуда болгондуктан көчөнүн бардыгы тынчтыкта. Соорусунан күндүн ысыгы өтүп, көк чайнап эти көпкөн эшиктер гана тынчты кетиргенсип, ар кайсы тараптан аңылдаган үндөрүн чыгарат. Каныбек атын чоң койчуга карматып, жанына жапе, кубат, кебек, темир төртөөнү алып, заңкайган чоң дарбазанын алдына барып тура калышты. Чайың али кайнаган жокпу деп, мейманканадан чыккан ак билек айым үнүн акырын чыгарса да каардуу чыгарып, сол бөйрөгүн таянып, самоор кайнатып жаткан аялга чукул келип тура калды. Мына апажан, азыр кайнайт деп, самоор кайнатып жаткан аял самоордун отун үйлөө үчүн эңкее бергенде, өлүгүңө олтура калайын деп, ак билек айым тиги аялды өпкө талаштыра тепкенде, ал аял тигинден нары томулуна түштү. Анын жаман көйнөгүнүн этегиндеги жыртыгы самоордун чоргосуна илине түшкөндүктөн, самоор кошо тоголонуп, экинчи тарапка барып жайнай түштү. Суусун төкпөй карма самоорду, деп үнүнүн бардыгынча чаңырган ак билек айым жүгүрүп барып, тиги аялды көчүккө дагы тепти. Капкагы ыргып кеткен самоордун суусу турабы? Тиги байкуш аял тургуча жерге жайнай түштү. Дал ушул убакта чарбак тараптан сайраган булбулдун үнү кылды. Бул булбулдун үнү эмес, жолдошторуна берген Маманазардын белгиси эле. Эгер мен чарбакка кирип кайра чыкканча чайың кайнабаса, тирүү жашаймын деп ойлоба. Бол тез кыймылда деп, самоорду көтөрүп жаткан аялды көчүккө дагы тээп чыкты да, ак билек айым чарбакка чыгуучу эшикке карай жөнөдү. Чарбакка чыгуучу эшиктин каалгасын жамынып турган жигит ак билек айым жанынан өтө берерде, сол колу менен оозун басып, көз ачып жумганча өз жоолугу менен оозун таңып, эки колун артына байлай, май куйрукка 3 тепти. Эмне кылып жатасың деп, бак тараптан жетип келген Маманазар кармай калды. Айланайын аке, эжеми кантип кордогонун көрбөй калдыңыз. Эгер көргөн болсоңуз, сиз да ушуну иштейт элеңиз. Союп салайын деп, өзүңөн корктум деп, жигит ыйламсырайт. Болду. Тиги бактын арасы тарапка алып бар. Калган сөздү жай сүйлөшөбүз деп, Маманазар жекире сүйлөдү да, артынан келип сагалай калышкандарга дарбаза тарапты көрсөтө жаңдап, өзү кобур үндөр чыккан ашканага карай жүгүрдү. Меймандан арткан палоону жешип жаткан 4 малайды, суу көтөрүп чыгып келе жаткан жанагы аялды көрдү да, Маманазар ашкананын эшигинен таппанчалуу колун көрсөтүп, палооңорду жөн жегиле. Кимде ким үнүн чыгарса же сыртка чыгам десе, жанынан үмүт кылбасын деп, эшикти жаап, сыртынан бекитти. Аңгыча дарбаза ачылып, Каныбектер, Маманазардын жолдоштору кирип келишти. Эки жактан эч кандай шектүү белги билинбейт. Ашканадан үндөр чыкмак түгүл, оту да өчтү. Куда кааласа, эртең ош биздики. Кол кайтарар эч ким жок деп, коньяк ичип кызып калган Жутаке миңбашы оолжуй барып жаздыкка чыканагын койду. Иншалла, Аскар тоодой медери бар Карабек Корбашы аскери менен келип түшүп калса, биз баарыбыз бирдикте темирдей болуп турганда, ким баш көтөрүп кол кайрыйт эле? Ким? Кокус баш көтөрүп тил кайыргандары болсо, аларды Карабек мырзага көрсөтүп гана коюшубуз керек, деп түн катар молдо көтөрүлүп койду. Ал туура. Оштун ичиндегилерден коркпоңуз. Ал эми сиздин айылдан чыгып жаткан бейбаштарды кандай кылмакпыз, деди Камилжан. Жутаке миңбашы кыстап ичирип койгон коньякка алакүү болгондой, өңүн тамылжытып, семиздигинин ынтыга тануулорун дердеңдетип, ал жамандардан коркпоңуз. Тайтуйлап такка чыкпайт, жардамга курсагы тойгон күнү котургандардын жазасын беребиз. Уулум Парманбек старчыны бүгүн жөнөткөндө жөн эле жөнөттү деп ойлойсуңбу? Жок, Камилжан байбатча. Жанагы жапе, кубат, чоң койчу баштаган 5-6 итти жайлаш үчүн жөнөттүм деп короздуну шарыяты боюнча макирөөгө чыгарып,
өзү ичмек түгүл ичкендерди жек көрүп жүргөн түн катар молдо чыныдагы мусаллага карай колун сунганда эшик шарт ачылып 3 киши менен Каныбек кирип келди. Эч кандай табыш чыгарбай, ордуңардан кыймылдабай олтургула, деп Каныбек наганын кезегенде «Астафиралла, ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулуллах» деп бери четте олтурган түн катар молдо ары карай кыйшая түштү. Жапек кубат чоң койчу темир жана аларга болушуп жүргөндөрдү кайсы жерден жолуктурсаң, ошол жерден атып ташта деп Парманбекти бүгүн жибергендери жөнүндө эсине түшө калганда, Жапек менен Кубатты тааный койгон Жутакемиң башынын жүрөгү оозуна тыгыла калды. Колуңарды кыймылдатпагыла. Кубат, Жапек, Темир, үчөөң чөнтөктөрүн аңтаргыла деп Каныбек тигилерге жакын барды. Алардын көздөрү эми чакчайды. Жапек, Кубат укелер, бул кандай жоргуңар деп Жутаке айткысы келсе да, каны ичине тартып, наганын кезеп турган Каныбекти көрүп тили күрмөөгө келбеди. Дайыма шаарда туруп иштөө иши тапшырылгандыктан, кокус бирөө таанып калбас үчүн көзүнөн башкасын жоолук менен ороп алган Маманазар шамшаарын түн катардын көкүрөгүнө такап, кылыч мылтыгыңар коюлган кичинекей үйүңүз менен тапанча жана октор салынган эки чоң сандыктын ачкычтары кайда? Куда урсун, мен андайларды билбейм, деп түн катар калтыраган үнү менен безилдей баштаганда, Маманазардын чор баскан чоң колу сол жагына кулакталаштыра тийгенде, түн катар экинчи тарабына көмөлөнүп кетти. Өлбөй аман калалы десеңер, ачкычты бергиле деп Каныбек тапанчасын тиги үчөөнүн маңдайларына кезей кармады. Эл милдетин мойнуна алып, өлүмгө башты байлагандар ушундай учурда баатырлык кылбаса, даража жана байлыгы менен өкүм жүргүзүп, эмгекчи элге дат өткөрүп, эми эт менен челдин арасынан жай издеген кара жемсөөлөр баатырлык кылабы? Ачкычты бериң, деп Жутаке менен Камилжан жаалап жибергендиктен, түн катар белиндеги куруна бекем уруп каткан ачкычты унчукпай алып берди. Арадан 10 минута өткөндө бардык жарак жана ок-дарылар катылып жаткан жеринен сыртка чыкты. Төө куйрук кучактап олтуруп суукка тоңгон жапалак үкүчө катып калышкан тиги үчөөнү тапанчасын кезей. Жан керек болсо, ордуңардан кыймылдап кыйкыра бергиле, деп алар отурган бөлмөнүн эшигин саал ачык калтыра жаап чыгып, бул жерде эч ким жок болсо да, былк этпей табыш чыгарбай, экөөң ушул жерден тиги үчөөнү кайтарып тургула. Кимиси ордунан кыймылдаса же үнүн чыгарса, ошонусун атып салгыла, деди да, Каныбек акырын күлүп коюп көчөгө чыкты. Тиги үчөө ордунан кыймылдап же табышын чыгарып эмес, демдерин да ичтерине араң тартып олтурушат. Дубалдын арасы менен жүгүргөн чычкандын дабышы жанагылардын бардыгы короону гана эмес, үйлөрдүн үстүндө тинтип жүргөндөй сезилди. Каныбектер жер алдына кирип кеткендей ыңжың болушту да калды. Алар жөнүндө ойлогон же аларды көргөн шаар ичинде эч ким жок. Жалгыз гана тынчы кеткен, ушундай караңгы түндө уктабай эки жигитин ээрчитип келаткан Календер Камалбек. Мен түн катар молдонун үйүнө тапшырганыңызды айтуу үчүн баратсам, бир топ аттуу киши сай бойлоп келди. Алар аттарын далдага коюп өздөрү түн катардын үйүнө барышты. Ары жагында жөө кишилер жүрөт. Байкашыма караганда соо кишилер эмес, деп Камалбектин эки маскачан адамынын бири эмеле айтып бараткандыктан, Календер жанын үрөй аяк таштап каттуу келатат. Ал эки жактан жүргөн кишилерди көзүнө чалындыра албады. Бардык адам жана жан жаныбарлардын бардыгы уйкунун тынч кучагында жаткандай. Ушундай түндө түн катардын үйүнө келип жүргөндөр ким? Же айылындагы жигиттер келди? Эмне үчүн? Алар эртең келет дешти эле го. Же Карабек мырза келип калдыбы? Жок, ал келсе шаарга кирбестен мурда мага киши жиберет болчу, деп Камалбектин ойлоп келаткан оюн түн катардын үйүнө келип калышы бузуп жиберди. Күндүзү же түн дебестен дайыма бекем туруучу түн катардын дарбазасы аңкайып ачык. Короодо кыбыр эткен жан жок. Ак билек айымдан буйруксуз эч ким ачпай турган чарбактын эшиги ачык турат. Бул кандай иш? Бардыгы угуп калгансып жымжырт. Тиги малайлар жаткан үйдү карагылачы, деди Камалбек жанындагы экөөнүн бирине. Анысы акырын жүгүрүп барып, кайра келди да, анда эч ким жок, эшик ачык турат. Эч качан оюна келбеген бир шумдук алаамат болгонун сезгендей,
Камалбектин бүткөн бою дүрүлдөп муздай түштү. Ашканасында ким бар экен? Теге экөөнүн бири жүгүрүп барып, сыртынан бекем бекип турган ашкананын ачып караганда, "Сиз ким?" деген үн акырын гана чыкты. "Эмне болду? Эмне үчүн караңгы ашканада камалып олтурасыңар?" "Эч түшүнбөйбүз. Басмачыларбы же башкабы? Айтоор көп адам келди." Ашкананын эшигиндеги жарымы жок тешиктен көрүшүбүзгө караганда, эң көп курал жарак алып кеткендей болду, деди ашканада камалып олтургандардын бири. Жүлүнгө бирөө сайгандай Камалбектин бүткөн бою дагы дүр этип, көздөрү чымырай түштү. "Кайра бекитип сал", деди Камалбек каардына үнүн акырын чыгарып. Ашкананын эшигин ачкан маскачан киши ашкананы кайра сыртынан бекиткенде, Камалбек мейманканага карай колун шилтеди. Кыбыр эткен жан жок. Эшиктин баардыгы ачык. Камалбек ар кайсы үйлөргө баш бакты. Ал баардан мурда жарактар салынган үйдү аңгырап бош турушун көргөндө, жүрөгү болк этип, бир нече секундага көзү караңгылай түштү. Кыштата даярдалган жарактарды өз кишилери эмес, өзүнө каршы туруучу кишилер алып кеткенин, алардын амалы булардыкынан аша түшкөнүн Камалбек жакшы түшүндү. Ал эми жигитти ээрчитип, меймандар отуруучу үйгө кирип барганда, көздөрүн алайтып олтурушкан түн катар жутаке Камилжан чөөнү көрдү. Айтканынан кайтпаган, качырганын албай калбаган барчындарым. Өткөн күздөн бери термелип жыйгандарыңарды мубарак колуңар менен ээлерине тапшырып, көптөн бери керегер тартып келген ишиңердин ийгилик менен бүтүшүнө салтанаттуу той жасап, бейиштин тамагынан уруулап даамын татып, арагы менен шарабын чалкытып, адал эмгегиңердин үздүрүн тойлоп жаткан экенсиңер го, деди Камалбек. Бирок ал бакырып жаман сөкпөсө да, анын ырайымсыздыгы көз карашы менен өңүнөн көрүнүп тургандыктан, теги үчөөнүн жүрөгү түшүп калды. "Кечириңиз, кымбаттуу афандим", деп түн катар Камалбектин аягын кучактап кечирим суроого умтулганда, Камалбек анын колун аса таягы менен какты. "Бардыгын алып кетиштиби?" "Бардыгын", деди Камилжан. "Алар кимдер жана башчысы ким экен?" "Биздин айылдык Жапе, Кубат деген эки акмакты гана тааныдык. Башкасын билбейбиз афандим", деп өмүрүндө бирөөнүн алдында жашыбаган жана ушун этип жашып бирөөгө муңайышты ойлобогон жутаке жашып кетти. Акмактар, байлыгыңар менен мактанып, даражаңарга чиренип, мына бул дасторкондун үстүндөгүлөргө кызыкпасаңар, менин айтканымы так аткарып, жигиттерди алда качан дайындап, камдалган жарактарды колуна берсеңер, эч сонун болбойт беле. Мына, силердин акмактыгыңар бардыгын кыйратты, деп Камалбек айткысы келди. Бирок ал эч теме айткан жок. Камалбек артына карай шарт бурулду да, эшиктен баштарын чыгарып турган маскачан экөөнү карап, тиги үчөөнү карай башын шилтеп коюп сыртка карай жөнөдү. Камалбек короого чыга бергенде, үйдүн ичинен 3 ирет чыккан тапанча үнүн угуп, көксөөсү сууп, көңүлүндөгү кеге кайткандай көкүрөгүн кери дем алып тура калды. Адашкандар. Каардуу турмуштун каргашасынан далай ирет сокку жеген, өз колу өз оозуна жетпеген, эт жүрөгүн күн сайын ичен уулаган, тили кургаса жашы менен суулаган, кадамын кайгынын күүсү менен шилтеген, жалбырактын көлөкөсүн каскакпы деп тектеген киши кандай? Андай киши өз көлөкөсүнөн өзү корккон коёндон да арыраак болот эмеспи? Анархан дал ошондой киши. Эмне үчүн мен мындай жаралганмын? Эмне үчүн кырсыктан кырсыкка жолугам? Мен издеген бакты таалай кайда? Же мен Кермахундун кусуруна калдымбы? Супахандын каргышына учурадымбы? Болбосо энем алтын көкүл Раушандын, анын сүйгөнү Жолойдун, өз кайненем Ажардын, чоң кайнатам Турумдун, чоң кайненем Урумдун арбактарына чет болдумбу? Кантип? Кайсы жамандыктарым үчүн? Же сүйгөн жарым Каныбекке кара санадымбы? Жок. Ал кармалып кеткенден бери иниси алым кетип баратканда кош деп колун кармадым. Каныбектин досу алым келгенде амандашып, жана кетип жатканда коштошуп колун кармадым. Баса, мени душмандан калкалаган жана жакшы көргөн кайынсиңдим Сакадайдын күйөөсү Муслимахун менен анын жан жолдошу Маманазардын колдорун кармадым. Мен Анархандын колдорун достук, бир туугандык гана сезим менен кармадым.
Же мен ушак айтып, уурлук кылдым ба? Жок, мындайдан асман менен жердей алысмын. Же мен бирөөнүн акысын жедим бе? Жок, менин акымы далай байлар жеди. Мен бирөөнүн ийнечеликте акысын жегеним жок. Рас, Адыл алып келген тамак менен 15 сомун алдым. Бирок ал достук менен өзү берген эле го. Андай болсо, мен Кудайга эмнеден жаздым? Же Исламжан акенин үйүнө тургандыгым үчүн 3 айлык акыга 1,5 сом төлөбөй кеткеним ошон үчүнбү? Же ошол чалдын колун өпкөнүм үчүнбү деп ойлоп калганда, Анархандын бардык оюн Исламжан бийледи. Суу болсо жакшы болот эле. Алды жактан суу табылаар бекен деген Эркиндин сөзүн да Анархан укпай калды. Энесинин капаланып терең ойдо олтурганын билген Эркин башка сөз сүйлөгөн жок. Каткан нандан катырата чайноо менен айланасын карайт. Дайыма ошто жүрүп, анын айланасындагы кай бир жер менен Коргошундун талаасынан башка жерди көрбөгөн Эркин үчүн айланадагы жашылданган жазгы көрүнүш абдан сонун көрүнөт. Жердин бардыгы катмарланган адыр, кубатталган, кабатталган тоодон жаралган сыйт. Анархан али ойлуу, анын көз алдында Исламжан. Хумрухан аттуу жесир бай катындын ишин иштеп, кирин жууп, 1 айдан бери далбас урган акысы үчүн Хумрухандан алган 3 сомду Анархан күүгүндө алып келип Исламжанга сунду. Исламжан адатынча күлүмдөп, рахмат балам, тапканыңы жашырбай алып келип, мени ата катарында эсептеп берип тургандыгың үчүн өмүрүң узун болсун, бактылуу бол деп батасын берип 3 сомду ала койгон жок. Ал кабагын карыш салып, алды менен 3 сомду сунган колуна, анан үшкүрө Анархандын өзүнө тиргиле карап турду да, 1 айдан бери ошончолук көп жууркан, көп кийим тигип, капкайдагы акыр чикирлерин жууганың үчүн бергени ушул 3 сомбу балам? Ооба ата, туурасын түгөтө иштесе да, эшектин күчүн ээси баалабайт эмеспи? Бул да Мукарама экөөбүзгө деп бергени, деп Анархан муңая төмөн карады. Кимгедир ачуусу келгендей баардык кубаты менен ошого наалат айтып жаткандай, Исламжан жаагеттерин түйүлтүп, кабагын ого бетер чытып турду да, Анархандын акча сунган колун кайра түртө. Бул акчаны жаныңа салып кой балам. Эмне үчүн албайсыз? Эмне болду ата? Деп Анархан аябай таңдана түштү. Исламжан дароо жооп берген жок. Ойлогон оюн, айта турган сөзүн эптегендей бир топко тунжурап отурду да, мен сага ыраазымын балам. Катындын бардыгы сендей таза, ак бейил, боорукер, салмактуу, акылдуу, бар менен жокко, оор менен жеңилге, кайгы менен күлкүгө чыдамдуу болсо, адамдын жаманы менен жакшысын сынай билсе, анда мен аял затынын бардыгын төбөмө көтөрөр элем. Бирок аялдын бардыгы андай эмес. Ата, ошол кызың жеңил, акылга чоркок, сырга бош деп Мукарамага берген сының туура чыкты балам. Эми эч буйдалбастан балаңы ээрчитип алып, башка бир жерге пааналагыла. Бул үй сага мындан ары үй болбойт. Эмне болду ата? Бир канча убактан бери ата баладай болуп жүрүп, эми ушундай ак кара, көк музда үйүңүздөн кубалашыңыз кайсы десем? Иштин жайы ошондой балам. Жаман көрүп сенден кутула жаздаганымдан эмес. Зарыл болгон буюмумду ал, зарыл эмесин ташта. Аманчылык болсо, мында таштаган буюмдарыңды кийин алаарсың. Түшүндүм ата. Кызым деген сөзүңүздү өзгөртүп, балам дешиңизге ушундай суукта үйүңүздөн кубалашыңызга түшүндүм. Кызыңыз жөнүндө айткан чындык сөзүмө капа болгон экенсиз. Болуптур ата. Бул 3 сомду алыңыз. 1 сом 50 тыйыны Мукараманыкы, а 1 сом 50 тыйыны 3 айдан берки үйүңүздүн акысы деди да, Анархан акчаны Исламжандын оозу ачылып турган чөнтөгүнө салып жиберип, бөлмөсүнө карай басарда, Исламжан Анархандын паранжасынан кармай калып, ишен кызым, иштин жайы сен айткандай эмес, алда канча башка жана терең. Далайды көрүп билген аппак сакалдуу атаңа ишенип кой. Мукараманын күйөөгө чыккан жатканын бүгүн эртең менен уккансың. Анын эри болгону жаткан киши мага бейтааныш.
Эмне үчүндүр көңүлүндө кири бардай. Мукарама энеси экөө бир болгондуктан мен макул болдум. Бирок бул иш сенин өмүрүңө коркунуч тугузуп жатат. Кандайча? Деп чоочуп кетти Анархан. Мукарамага жуучу болуп келген киши өтө шектүү. Ал Мукарама жөнүндө бир сүйлөсө, Каныбек экөөң жөнүндө 10 сүйлөдү. Кайдагы бир оңбогон амалдуу сөздөрдүн башын чаргытты. Мен билбейм дегенден башканы айтпадым. Мукарамадан сурасачы. Ал ачык ооз, бардык сырды айтып коет. Балким айтып койгон да чыгар. Аны кайдан билебиз? Ошондуктан ушундай амандыгыңда кет. Акылы жок. Мукарамага жолугушсаң сүйлөшпө. Сырыңды айтпа. Балалуу аркарды аңдыган мергендей болуп шордуу башка балекет дагы келген экен го, деп ойлой Анархан элпек болуп көмгөн жашын иргилтти. Сыламжандын оң колун кыса кармап өптү да, эркинди колунан жетелеп, кийип турган кийими менен Сыламжан кайра берген 3 сомдон башка эчтемесин албай, караңгы түшүп калган кезде бой калтыраткан суукка бетин тосуп көчөгө чыкты. Эми кайда барып баш калкалап, кантип жан сактоо керек деген суроо Анарханды учкул канатына мингизип алып жөнөдү. Барып арманын айтып акылдашууга сакадай жок. Жеңеке бай, Муслим ахундун мандикерден бошоп Ташкентке келиптир. Анын жанынан бирге иштеген көздөй киши келди. Муслим ахун мени келсин деп 15 сом берип жибериптир. Чамасы бир жакшы ишке турса керек. Мен Муслим ахунга барайын. Ал жак жайлуу болуп калса камынып келип сизди көчүрүп кетейин деп 5 сом акчасын Анарханга берип, өткөн күздө Каныбек ошко келээрден 10 күн илгери сакадай Ташкентке кеткен. Ошондон бери андан кабар жок. Алар аман барбы же өлдүбү белгисиз. Хашияхан өлүптүр. Маманазар өзгөнгө көчүп кетиптир деген жалган кабардан улам Анархан Маманазарды иликтеп караган жок. Же ал ушул шаарда жүрүп жолукпады. Жылаңачка кайда болсо да караган бута деп Анархандын ою кайда гана сок тутпасын, бардыгынан таш жалак боло берди. Баягыда Муслим ахун менен Маманазар Дадабай бай менен ортоктош болуп, эгин айдаганда таанышкан Мактумхан деген жесир катын боло турган. Айласы кеткен Анархан ошол Мактумхандын үйүн издеп, тетиги Сулайман тоосунун чыгыш түндүк төбүнө карай жөнөдү. Башка жерде тааныштары көп болсо да, чочулаган Анархан аларга барган жок. Мактумхандын үйү шаарда болуп эсептелсе да, шаардын четинде, көпчүлүктүн көзүнөн обочо боло турган. Муңдууга муңдуу муюшат деп, кышкысын жоолук топуз саймалап сатып, жазчыга кара жерди тырмалап тиричилик кылган Мактумхан Анарханды баласы менен кар кеткиче үйүнө койду. Жаз чыгары менен Мактумхан Анарханга иш тапты. Ал тетиги Керметоо тараптагы бир байдын бере турган кызынын себин жасады. Анархан ат берсе да, аздык кыла турган ишин иштесе да, бай Мактумхан менен көптөн тааныштыгын кокулуп, мындай тааныштардын арасында ат эмес, төөдөй нерселер жүрө бере турганын, аманчылык болсо кызынын тоюнда Анархандын калган каткан эмгегин кудаларынан жөрөлгөлөп алып берерин айтып, азыр бир кой, бир улак берген. Анархан улагын Мактумхандын мээримдүүлүгүнө тартуу кылып, коюн сатып, өткөн күздө Муталиф лаңгарга түшүрүп кеткен балдакчан чолокту кулагы чалып, өзүн издеп жүргөндүктөн изин башка жакка салууну чечкен. Мына, бул окуянын башы мындан 3 ай мурун башталып, акыры мындан 5 күн илгери коюн сатуу менен бүткөн. 3 күнү кийим кечесин жаман жазгап, 2 күндөн бери лаңгарга карай жол тартып, эми Анархандын эс алып олтурган жери ушул. Энекай, Мактумхан апамын кабагын сурап, суу куюп алсак жакшы болмок экен. Мейли, эми суу саганга эптеп чыдаармын. Атам табылса болгону деп, эркин алдыдан зор кубаныч күткөндөй колуңдап, көк шиберге оонап 2 колун керип, буттарын көтөрүп тыбыратып койду. Сыламжандын мээримдүүлүгүн, анын кызы жөнүндө жашырын айтканын эсине салып, Каныбек жана өзү жөнүндө тапкычтап сураган ким экендигин ойлоп олтурганда, атам табылса болгону деген эркиндин сөзү Анархандын оюн бүтүн бийледи. Ырас эле, Каныбегим табылса болгону, бирок ал кайда, эмне кылып жүрөт деп, Каныбек жөнүндөгү көнүмүш болгон түркүм суроолордун биринин артынан бирин чубурта баштады.
Kanıbek biyik döbөнün başında дүрбү салып жалгыз. Ал кокус бирөөнүн көзүнө көрүнүп калбас үчүн бул жерге боору менен жылып келип, ошол боор токтогон бойдон эки жакты карап, кайсы жол менен кайда адамдар өтүп баратканын карап, Анархан менен Эркинди көрүп жатат. 30дан ашуун ат, төмөнкү коктун ичиндеги түзөңдө, жоош аттар тушоодо, кайбир аттар 3 бутталган, ал өтө шектүү аттар болсо аркандалган. Adamlar bolsa sırtkı giyimlerin çeçişip, körpöçösün je terdiklerin aldılarına salışıp, ar kimi öz jarakların tazalоо menen arek. Kıtay kıynaganına töö kaytartat degende ugar elem. Emki kırgızdın çoğu kıynasa, mıltık tazartçı bolgan eken go dep, çoğ koyçu үшкүрө şaldayıp, sol jagında olturgan Kuvatka karady. Emne oldu çöke? Dedi tigi chetde olturgan Japek. Çoğ koyçu sol kolu menen 5 atарды көтөрүп, заtvor жата турган жерин оң сөймөй менен көрсөтүп, мына бул чуңкурда кулагын шалпайтып жата турганын эмне дедиң эле? Зата бар, деди чоң койчунун оң жагында ошол затвор менен алышып олтурган Кебек. Зата бар эмес, затвор дээрмиш, деди анын ар жагында олтурган Хамит. Мейле. Anın atı emne olsa oşu olsun. Kıskası munun bir baleket eken. Çıgarışın çıgarıp tazalığın aynektey jarkırattı mı, biro kayra eptep çoğult albay, bir et bışımdan beri esim eki oldu, dep çoğ koyçu mıltığın canına koyup, bet ağırçısının üstüne çaçılıp çatkan zatvordun bölüktörüne tigildi. Çoğ koyçunun bul aytkandarına hiç kim tаңданған жоқ. Алардын бардыгы мурунку убакта беш атар менен мамиле кылып көрүшпөгөндүктөн мындай мылтыктын аки чүкүсүн билишпей турган. Мурдагы күнү кечке бута атып үйрөнүшкөндүктөн бүгүн тазалоого туура келди. Мылтыктын частарын чыгарып гана эмес, ар бир частарынын аттарын айтып, бир эмес бир нече ирет көрсөтүп, кантип тазалап майларында Каныбек түшүндүргөн. Затворду тартиби менен жыйнагандарда мына мындай болот деп айта алышпады. Анткени алар затворду дурус же буруш жыйнагандыгына көздөрү толук ишенишпей, Каныбектин келип көрүүсүн күтүп олтурушкан. Бириң барып Каныбектен сурап келбейсиңерби? Деди чоң койчу. Жок, сиз барыңыз. Башкабыз барсак осол кылып коюш ыктымал дешип, бардыгы чоң койчуну шыйгарышты. Чоң койчу айткандарга макул болуп, жоолугунун бетинде чачылып жаткан затвордун бөлүктөрүн жоолугуна ороп алып, өргө карай өтө жай аяк шилтеп, кайбир жерге тынып тура калганда, эки тизеси билинер билинбес калтыргансып жүрүп олтуруп, Каныбекке жакын калганда, эмнеге келатасыз деп, эки жактан эч ким көрүнбөгөндүктөн Каныбек чоң койчунун өңкөйө басканына каршылык кылбады. Чоң койчу кашылдап калгандыктан дароо жооп кайтара албады. Ал демге жоолугун Каныбектин алдына жайып, айланайын азиз. Атаң ушнетип карып калганда көп кыйнала. Мылтыкты далайга бөлүп, аттарын атаганың менен бирөө да эсимде калган жок. Баардан мурда тилим келбей койду. Ошондуктан алапай шалапай, байбарак кулбарак, эшмамат ташмамат, эл табар мал табар деген аттарды коюп, мына муну чогултканды үйрөтүп кой. Мылтыкты атканда бөлтүрүктөрүнүн аттарын ырдап атмак белек. Душманга таамай атсак болгону да. Каныбек күлүп жиберди. Бирок чоң койчуга сөз айтпастан Темирди чакырды. Өргө карай жүгүрө басып келаткан Темирди карап туруп, чоң койчу көздөн жайната, сакалы менен мурутун сылап, Темир менен жарыша басууга ниеттенгендей сыңар тизелеп олтура калып, айланайын алтын жаштык Чакырууңуз боюнча Темир Берди уулу келди. Жолдош Кемендир, деп Темир Каныбек үйрөткөндөй чест берип, өргө карай өңкөйө келатканда боорда карай жылып кеткен кылычы менен тапанчасын кийиндите коюп, кайта какая калды. Мындан ары Кемендир дебей, командирди. Командирдин алдына келгенде, кыйшактап оңдонбо, мурун оңдонуп келиш керек деп, Каныбек сал катаалыраак сүйлөдү. Жакшы болот, жолдош командир деп, Темир дагы чест берип какая калды. Тетиги тумшуктун учундагы чөп арасында олтурган эки кишини көрдүңбү? Көрдүм, жолдош командир.
Sen mına bul koktu menen barıp oşol eki adamdın kim ekenin bil. Oroңdoba, keçip eğildik menen mamile kıl. Жарайт, жолдош командир. Темир шарт коюп секире жөнөгөндө, "Токто! Командирден буйрук алып кетерде эмне деш керек эле?" деп Каныбек саал жекире сүйлөдү. "Кечириңиз, жолдош командир" деп Темир какая калып чест берип, "Буйрукту аткарууга уруксат этиңиz." Бар. Темир чык этип сол жагы менен артына бурулуп, анан тике ылдый секирип жүгүргөндө 200 саржандай жердегилерге кантип темир жеткенин чоң койчу карап туруп эле байкай албай калды. Ушнети оттой күйүп, желдей учуп турган бала буйрукту аткарууга уруксат этиңиз деген сөздү унутуп айтпай кетсе эмне болот эле? Аны жекирүүнүн кереги эмне деген ойдон улам чоң койчу Каныбекти кыйыгы менен карады. Бул затворду жыйыштырууга тиги жолдошторуңуз жардам кылган жокпу? Эч кимиси андай мындай дей алышпады. Чагымда алардын да айласы кетип олтурушат көрүнөт. Коюңузчу. Калп айтып мага эмне? Анда ушундай калып эки жакты байкаңыз. Кокус бирөө көрүнсө дароо мага кабар кылыңыз деди да Каныбек төмөн карата жүгүрө басып кетти. Каныбек бардыгынын мылтык тазаланганын текшерип, кайбиринин мылтыгын кайра тазалатып, затворун жыюуну караганда көпчүлүгү туура жыйыштырган болуп чыкты. Ал бардыгына дагы кайра көрсөтүп, мылтыкты кандай багып жүрүү жөнүндөгү тартипти түшүндүрүп, мындай тазалоо иштерин айрым буйрук менен болоорун, өңгөчө затворду буйруксуз чыгарып тазалоого болбой турганын эскертип, эми каалагандары уктап эс алууга уруксат берилгенде, "Жолдош командир, Азиз Ахметов" деп сулууча келген жаш жигит Хамит бир бутундагы өтүгүн чечип, бир бутун чечпеген калоо менен тура калып, "Жакында бир ыгы келген күнү мага уруксат бериңиз." "Эмне үчүн?" "Жүрөгүмө дыкат болбогудай кылып, атамын сөөгүн дурустап көмүп келүү үчүн. Атамын сөөгүн дурустап көмбөсөм, ал мени адам катарынан чыгарып коюшат" деп айтканда, жигиттин көзүнөн жашы куюлуп кетти. "Ыйлаба, жолдош Хамит. Мен түшүнгөнүм жок. Жайын айтчы" деп Каныбек басып барып Хамиттин ийинен акырын таптады. "Иш мында, орток командир" деди жылаң аяк, жылаң баш, жашы 50-гө барып калган, сакалын таптаса кырдырган, бирин серин ак аралаган мурутун багжайткан Кочкор аттуу өзбек. "Мунун атасы Апжапар мени менен Мандикерге барып экөөбүз бирге жүрүп, өткөн күздө бир келгенбиз. Ал абдан өткүр, эч кимден тил тартпаган адам эле. Байлар, кызылдар, бектер жоголот. Аларды бизге окшогон кем багалдар жоготуп, жыргал замананы орнотот" деп кыйкыра берди. "Койсоңчу, мындай кепти көрүнгөн жерде айта бербей, досторуңа гана айт десем болбоду?" Акыры кыштын кырдап турган түндөрүнүн биринде белгисиз кишилер келип мунун инесин өлтүрүп, колуктусу Гүлназды кордоп, атасы Апжапарды байлап кетишет. Бул бир жактан келсе үйдүн ичинде караан түшкөн, ага бул карап турбастан ошол жүзү каралардын артынан түшөт. Из кубалап жүрүп олтуруп бир жардын алдынан атасынын өлүгүн табат. Бул жалгыз алып кете албайт. Ит куш жебесин үчүн жардан алдындагы карга көмүп коет. Ошко кайтат. Эртеси бир топ иш менен келсек, көчкү басып калыптыр. Сөөгүн кар кеткенде алалы деп маслихат кылганбыз. Мындан 10 күн мурда келсек, көчкү кар али кебелбей жатат. Эми кар кетип калгандыр деп чагымда. "Кайсы жерде?" деди Каныбек Хамиттин ийинен тарта берип. Хамит көйнөгүнүн этеги менен жашын сүртүп, оң колу менен 5 чакырымдай алыста турган кырды көрсөтүп, "Анау кырдын берки алдында." Каныбек белиндеги курун оңдоп, кимгедир чагылгандай тийүүчүдөй көрүнүштө боло түштү да, "Жолдош Жапек, мына мен, жолдош командир. Жаныңа эсен чоң койчу жана мына бул Кочкор акени алып, Хамиттин атасын көмүшүп кел." "Жарайт. Баса, арыңарда Куран окуй турганыңар ким?" "Апжапар акем шайыт өлдү. Ошондуктан кепиндеп жаназа түшүрүп олтурбайбыз. Муну мен молдолордон сураганмын. Кичине Куран окушту өзүм билем" деп Кочкор Каныбекке көзүн кысып, башын ийкеп койду, мактангансып. Хамит Каныбектин мындай чечкиндүү камкордук мамилесине кубанганынан эмне деп айтаарын билбей калды. "Балаң барбы?" деди Каныбек Хамитти колтуктап баса берип. "Мен ошол түнү атамын өлүгүн таап кайра баргыча, жаңы басып жүргөн баламды көтөрүп алып аялым Гүлназ жок. Төркүнүнө барбаптыр. Ошондон бери кайда кеткени, өлүү же тирүү экени белгисиз.
Мен Гүлназга эч нерсе айткан эмесмин. Айып андан эмес да. Менден коркконун же намыстанганын билбейм. Жок, баламы ушунчалык жакшы көрөр элем деп Хамит терең улутунуп алды да атына минип жапектердин артынан жүрүп кетти. Каныбек алардын артынан көпкө чейин ээрчей карап турду. Ата энеси өлүп, сүйгөн жары душман колунан кордук көрүп, баласын көтөрүп белгисиз тарапка кеткенин ойлоп туруп, санаасы санга кетти. Хамиттин үйү жардыда болсо шаар болуп турган экен. Атасы менен энеси өлүп, аялы баласы менен кетип шаарды талкылашыптыр. Энесин көмгөн экен, эми атасын көмөт. Баласын алып качкан аял өлгөн жок. Акыры бир күнү табылат. А менчи? Атамын мүрзөсү улуу чатта. Айенемин мүрзөсү. Уялашым Сакадайдын, сүйгөнүм Анархандын жападан жалгыз туягым Эркиндин мүрзөлөрү кайда? Аларды мен колум менен көмбөсөм да, алардын мүрзөлөрү ушул деп мээримдүү бирөөлөр көрсөтүп койсочу. Мүрзөлөрүн көрсөм да сууп калбайт белем. Же алардын көмөрү болбой, өлгөн ит куш жетип экен деп ойлогондо, анын көзүнөн куюлган жашы багжайган кара мурутунан учунан мончок болуп көрүндү. Командирдин Хамитке кылган жакшылыгы өтө кайрымдуулук. Ушнетип жүрүп басмачылардын колунан өлсөк, көмүүсүз калабызго деп шектенчү элем. Эми шек калган жок. Мындай киши менен бирге жүрүп өлсөк, арман жок. Мындай киши өлүмгө жумшаса тике барыш керек дешип, өз ара көбүрөшүп олтурушкан жигиттер Каныбектин аккан жашын көрүшүп, таңдана бири-бирине карашып, аңкайышты. Каныбек айланасында турган жигиттерин эсинен чыгарып, баардык оюн үй бүлөсүнө бийлетүүдө. Эне, баспайлыбы? Деди Эркин. Басса басалы деп, Анархан ордунан тура калганда, жакын эле жанындагы коктун оозунан атын алчылантып чыга түшкөн Темирди көрүштү. Анын асынган тапанчасы менен кылычын көргөндө, экөөнүн тең жүрөктөрү ооздоруна тыгыла түштү. Энеке-ай, шорубуз кайнады. Басмачы көрүнөт деп, Анархан Эркинди кучактай калды да, бетине чачуанын түшүрү салды. Саламатсыздарбы? Деп, паранжачан аялдын кай куракта экенин билбегендиктен, апа же жеңе деп айтаарын билбей, Темир сөзүнүн акырын мукактана бүтүрдү. Эсенсиң байланайын деп, Анархан чоочулаган калтыраңкы үнүн акырын гана чыгарды. Кайдан келатасыздар? Оштон. Эми кайда баратасыз? Кайда бараткандыгыбыздын дайын деле жок. Айланайын, жокчулуктун айынан эл аралап жүрөбүз. Деп Темир кайырчысыңарбы деп айтуудан боло албай, бир аз токтой калды да, анан колун лаңгерге кара шилтеп, эми ушул жакка барасыңарбы? Ооба, эптеп күн өткөрүү. Тирүү киши болгондон кийин эптеп күн өткөрүү керек. Бул жактагы эл деле анчалык мамырап жаткан жок. Бирок, эл эмеспи? Анын үстүнө мал төлдөп калды, эптеп-септеп аксак сурап алууга болот деп, Темир эрин илгери кеткенин байкап, атынан түшө калды да, басмайылын чече баштады. Өзүң кайдан айланайын? Темир Анарханга карабай эрин кейиндетип, коюшканын кыскартып жатып, оң колун ноокат тарапка бир шилтеп коюп, теги жактанмын, өзүм байдын жылкычысы элем, деп күлүңдөй, асынган тапанчасы менен кылычын эки колу менен көрсөтүп, эми ушул экөөнү асынып, аттын жакшысын минип, большевиктерди тосуп жүрөм. Баса айтыңызчы, Кудай жалгаган жеңе, эгер билсеңиз, Ошко большевиктер кызылдар келгенин уктуңузбу? Жок, айланайын. Аларды эмне кыласың? Ошолорго кошулайын деп жол күтүп жүрөм. Алар келишеби? Сөзсүз келет. Алар келгенде мен малай болгондон кутулам, силер эл аралап тентирегенден кутуласыңар. Оозуңа май, айланайын. Ушул убакта чыгыш тараптагы дөңгө колун жал болсо мингеним, колун тол болсо кийгеним, коорасам акыл табышар кумар көз болсо сүйгөнүм деп бир койчу безеленип ырдап чыга келди. Анын алды жагынан жайылып чыккан койдун чети да көрүндү. Өзүң айткан атамын ыры. Атамын кабарын ошол койчу сөзсүз билүүгө тийиш деп, Эркин Анарханга акырын гана шыбырады. Сиз ушул ырды уккансызбы? Деди Темир Анарханга күлүңдөй карап. Жок, айланайын. Бул кимдин ыры экен? Илгери Каныбек Баатыр деген болгон экен.
Oşonun ırı. Emal Kanıök kaydaymış, dep Anarхан Temirге қарай 2 qadam şiltep tura qaldı. Anın kayda ekenin kim bilsin? Aman bar deşet. Aman bolsa akırı görörбүз. Siz Kanıökti taanıuçu элеңиз? Жоқ, жөн эле сурай калганым айланайын. Ай, sarımsak dep Temir döngde turgan koyçunu çakıra, kolun bulguladı. Koyçu tampangdap жүгүрүп келе жатып, Temir akemsin be? Ал аттын алды менен имерле түшүп, жерде аттын далдасында турган жаракчан Темирди көрө коюп, "Сиз?" деди да кетенчиктей түштү. "Эмне? Кел амандашып коелу" деп Темир күлүңдөй койчу менен кол алыша амандашып, "Саламат жүрөсүңбү?" "Шүгүр аке." Айылда эмне сөздөр болуп жатат? Жутаке миңбашы менен түн катар молдонун эмне болгонун билесиңби? "Жок. Алар эмне болуптур? Мындай олтуруп сүйлөчү" деп Темир олтура кетти. Канчасы чын, канчасы калп экенин ким билсин? Айтор ойго келбеген окуя. Алар мындан ошко барышат. Көп аскер курашып, эсеп жеткис жарак жыйнап басмачыларга кошулмак болушат. Дал ошол түнү түн катар молдонун үйүнө большевик дегендер келип, Жутакени түн катарды Камалбек деген бай үчөөнү өлтүрүп, аскерлерин кырып, баардык жарактарын алып кетиптир. Түн катар молдонун көрөр көз токолу Акбилек айымды зор теректин башына асып кетишиптир деп, Sarımsak ойго келбеген ушактарды биринен сала бирин айтып чыкты. Сиз оштон мындай ушактарды уккан жоксузбу? Деди Темир Анарханга карап. Түн катар молдонун үйүнө большевиктер келип, үйүнө каткан көп дүнүйөсүн жана алтын күмүшү менен каухарларын алып кетиптир. Жок, жарак алып кетиптир. Жок, силер большевиктерге кошулгула десе болбой коюшуптур. Ошондуктан Жутаке түн катар Камилжан үчөөнү өлтүрүптүр. Андай эмес экен. Түн катардын сулуу катынын талаша кетип, үчөө бирин-бири өлтүрүптүр. Жок, большевиктер өлтүрүптүр деген сыяктуу жана дагы башка түрдө айтылган ушактар оштун ичин дүңгүрөтүп жаткан эле. Камалбек өзүнүн адамдары аркылуу элге большевиктери жек көрсөтүү максатында өзү кылган ишти большевиктерге шилтеген ушактарды тараткан. Ал ушак нечен түркүмдөлүп, оштун ич эмес, сыртында да тараган. Анархан мындай ушактардын далайын укса да Темирден чочулады. Ал тетигин оокат тараптык боломун деп айтып, эми тиги Sarımsaktын сөзүнөн улам бул жердик боло калышынан шек санады. Көрдүм деген көп сөз, көрбөдүм деген бир сөз деген макалды эсине түшүрө калган Анархан, жок, андай ушактарды укпадым деп эркинге карады да, "Жүр балам, кетесиздерби?" деп Темир тура калды. "Береги балам суусадым деп чыдабай баратат. Жакын ченде суу барбы?" деди Анархан койчуга карап, лаңгар тарапты көрсөтө. "Суусадыңбы жигит? Эмесе шашылба" деп Темир бөктөрүнчөгүн чече баштады. "Алысыраак, бир эт бышымга барып каласыңар" деди Sarımsak. Темир кыпкызыл болуп ышталган улактын чаначындагы кымызды Анарханга карай сунду. "Балаңызга жуткуруңуз, кааласаңыз өзүңүз да жутуңуз." Анархан чаначтын оозун кайрып эркинге ичирди да, анан өзү терс карап олтуруп, аябай жутуп, чаначты Темирге суна, "Өмүрүң узун болсун. Тилеген тилегиңе жет айланайын. Кош бол" деди да, Анархан эркинин ээрчитип бараткан жагына карай жөнөдү. "Саламат болуңуз" деди да, Темир чаначты Sarımsakка суна. "Ме, сен да бир жутуп ал. Анан жанагы ырларыңы мындан ары болот деп ырдап жүр." "Кандайча болот?" деп кымызды жутканы жаткан Sarımsak токтой калды таңданып. "Колун жал болот мингеним." Түшүндүм Темир аке. Колун тон болот кийгеним." "Аббали" деп Темир кетип бараткан Анарханды карап, анын дайынсыз тентиреп баратканы жөнүндө ойлоно калганда, "Армайлар" деген аялдын үнү артынан угулганда, Темир селт эте түштү. Темир артына караганда, сайда саны жок паранжасын жамынып баласын боорун алып, оң колун Sarımsaktын колундагы чаначка карай сунуп турган өзбек келинди көрдү. "Бир боорлор, ошол тамагыңардан ушул балага берсиңер" деп акырын гана айтты аял. Анын үнү өзгөргөн кишиникиндей, алсыз эриндери кебээрсип каткан, өңү күнгө күйгөн чөптөй кубарган, көп ооруп айыккан кишиникиндей болуп, көздөрүнүн чарасы бөксөргөн.
kızıl çıttan giygen ıştanın tıtık bağalikleri tömün karay samsağlap, kelindin butundağı kıçığın jaşırgansıydı. Anın kolundağı eski öz köynөгünün başka kiyimi yok. Tarmaldangan kara çaçı kabağına düşkön. Açkaçılıktan jana şamaldan erinderi kuurulgan. Çaması bir jarım jaşka barıp kalgan erkek bala tangdayın takıldata tamşanıp, eki közün sarımsaktan albay, kandaydır bir jalınıçtuu muңун aytıp düşündürüp жаткандай, түшүнүксүз бирдемелерди балдырай ыйлап жиберди. Ber sarımsak. Birok kiçinekey neme çanaçtan kantip tutar eken dep, temir çanaçtın oğuzun balaga çaktap, kayrayın degende, tegi kelin içinen asıngan bös başlığının kiçinekey içine alıp beri saldı. Bala iki çını kımızdı tımba içip, üçüncü kuyulgan kımızdın jarımın içkenden keyin başın kötörüp, mаңдайына жақын олтырған темирге сол қолын көтөрө, билинер билинбес жылмайган болуп, анан энесине карап мулмуң этип койду. Да, жок, жаным дада эмес, акең болот, деп бейтааныш кишини ата деп баласынын айтышына ыңгайсыздангандай, келин көзүн төмөн салып, мындан ары мындай кишилерди ата дебей жүр дегенсип, баласын бутка акырын гана чертип койду. Баласы гана эмес, kelindin özü da açka ekeni düşüngön temir, kelinge kımızdan içirdi da çanaçın kiçinekey kımızı menen kayra bayladı. Kaydan gelatasız? Karasuu jактагы bir ejeme bargan elem. Alar Namanganga köçüp ketiptir. Emi Gülçödөгү үйüme baratam. Erim Kırgız. Sizlerge çoğun rahmat dep, kelin ordundan turup, ulam alыстап baratkan Anarхан menen Erkindin артынан жөнөdü. Bol kelin Hamittin ayalı Gülnaz ele. Kayın atasın belgisiz kişileri baylap, kayninesini öldürüp, özün kordop ketişkenden keyin, karakçının katını, minkünü aktansan da, karakçının katınısın. Üstüngön 40 çelek muzdak suğu koyunup, moldoğu kayra nike okutsan da, senin deneğin aram bolup kalgan. Bağırdan burada alarga kömülün ketip kalgan. Eger kömülün ketpegen bolsa, alardan korduk görgüçü ölüp tınat eleng dep Hamit aytat. Al meni ömür boyu basmırlayt. Oşentip kүйөөмөн дайыма кордуп көргөнчө, анын көзүнө көрүнбөй, бири толо жоголоюн деп Гүлназ үйүнөн чыгып, тентиреп кетти. Ал өзү гана тентиребестен, жүзү кара Гүлназдан туулган бала дегиз. Ошентип күйөөмдөн дайыма кордуп көргөнчө, анын көзүнө көрүнбөй, бири толо жоголоюн деп Гүлназ үйүнөн чыгып тентирип кетти. Ал өзү гана тентиребестен, жүзү кара Гүлназдан туулган бала дегиздирбес үчүн баласын көтөрү чыккан. Мына ошондон бери Гүлназдын абалы кайырчылык менен өтүп келатат. Ал мээримдүүлөрдөн кайыр алды. Кайбир мээримсиз зөөкүрлөрдөн ыза көрдү. Бирок ошого карабай далбас уруп өлбөй келет. Ал өзүнүн өмүрүн сактап келаткан жок. Баласынын өмүрү үчүн күрөшүп келатат. Ушул намыс үчүн үйүнөн ала чыккан баласы чоңое түшкөндө өлсө, Гүлназда арман жок. Ал оштон алыс, эч ким тааныбай турган кыргыз арасына баратат. Ал мээримдүү бирөө кааласа, баласын ошого берип, андан кийин өз өмүрү жөнүндө ойлонуп көрүүгө баратат. Темир аке, ушул келин менен сүйлөшүп көрөйүнбү? Деп Сарымсак көңүлүндөгү жаман оюнун чет жакасын түшүндүргөндөй күлүмсүрөп, көзүн кыса, башын Гүлназ тарапка карай чулгуп койду. Темир эч сөзгө келбестен, көкүрөктөн ары коюп жибергенде Сарымсак көңүлөнүп кетти. Ал ордунан тургуча көчүккө эктепти. Акебай, эмне жазыгым бар деп Сарымсак ыйламсырап тура калды. Иттин гана баласы. Кожоюнуң шашпардын кылыгын үйрөнгөн экенсиң го. Өткөн жылы күзүндө тентиреп жүргөн келинди сенин шашпарың кордогон. Сен тентирген катынга болушасың деп шашпарың мени сабаган. Эми муну кара, ушул келин менен сүйлөшүп көрөйүнбү дейт. Кантип сүйлөшкөн жүрөсүң? Кожоюнуң чабы, деп бакыра Темир тапанчасын алууга камынганда, ой ай, деп Сарымсак ачуу үнүн чыгарып Гүлназга карай качты. Токто, качпа! Сарымсак токтомок тургай, кыл чайган да жок, безилдеп кетип баратат. Темир ээликкен атын Гүлназдан өтө бергенде гана араң кайырды. Сарымсак Темирден корккон бойдон Гүлназды кучактай алганда, мындайдан коркуп калган Гүлназ сол такы колтугунан чоң бычакты сууруп алып, тарт колуңду. Гүлназдын ушул секундалардагы көрүнүшү Сарымсакка шумдуктай көрүндү. Ой, деп Сарымсак кийин боло берди. Сайыңыз,
Ittin balasın. Temir atынан ырgып düştü. Canıma жақын келбегиле. Men başımı ölümge baylap жүрgөн kişimin dep kalçıldadı Gülnaz. Kayratыңızga rahmat karındaş. Siz kete beriңiz. Bol it menen özüm söylöşöm dep Temir sarımsaktı jakadan aldı. Kılçak karap koyup Gülnaz joluna düştü. Aylanayın akebay dep sarımsak ыйлап жиберди. Үнүңдү чыгарба. Сүрт көзүңдүн жашын. Эш шашпар экөөң ушундай шордуу байкуш келиндер менен дооран сүрүңөр келеби? Бала кетиңди айланайын аке. Экинчи ушундай ишти ойлосом, тим эле мууздап сал. Sarımsak samандай sargarып калтырап турат. Шашпарың кайда? Үйдө. Эмне кылып жатат? Анын кимди мактап жүрөт? Түн катар молдонун старчы уулун жакшы көрөт. Ал бүгүн жигиттер менен конок болот. Тантыбай түшүндүрүп айт деп Темир sarımsaktын жакасынан кош колдой кармап селкилдетип койду. Парманбек старчы жигиттер менен келип, биздикине жок, шашпардыкына келип мейман болот. Парманбек старчы жигит курап, айылдагы кекенгендерден өч алып, анан Карабек корбашыга кошулат имиш деп бүгүн таңга жуук кымыз алып келгенде Жума чоң атамын айтканы чын экен го деп Темир бир аз ойлоно калды да, Парманбек старчы канча жигит менен келет? Билбедим аке. Анын жигиттери жарактуу имишпи? Билбейм аке. Бир гана жигитин көрдүм. Эки жанына эки кылыч, эки тапанча асынып, белине кичинекей шишедей болгон темир кыстар болуптур. Парманбектин жигиттери камчысы менен гана жүрбөгөндүгүнө Темир түшүндү. Кечинде караңгы түшкөндө Шашпардын үйүнөн берки кокту да бол. Бирок оозуңду ачып өзүң келбей, Парманбек старчы канча киши менен келгенин биле кел. Болбосо сени деп көмүлөтө түртүп жиберип, болбосо сени башыңы алмадай гана кыйып салам деп кылычын суура калганда, жакшы болот аке, жакшы болот деп Sarımsak ыйлап Темирдин бутун кучактай калды. Болду, тур. Мени тике кара. Мени көргөндүгүң жөнүндө бирөөгө айтып эмес, оозуңан жел чыгарсаң өлөсүң. Эч кимге айтпайм аке. Анан жанагындай келиндер жөнүндө дагы акмактык ойду ойлосоң, тирүү жүрөмүн деп ойлоба. Жерге кирсең төбө чачыңан, асманга чыксаң бутуңан тартып алам. Менден эч качан кутулбайсың. Эгер менин айтканымды аткарсаң, сен акмак, бакты таалайга жетесиң. Мына бул мага окшоп жарак асынып, жарашыктуу ат минип, эл үчүн кызмат кыласың акмагым деп Темир сөөмөй менен Sarımsakты мурунга акырын түртүп, кылычын кынга салып, атына минип, келген коктусуна карай жерде атты жулунта берип, Шашпардын үйүнөн берки кокту да болосуңбу? Макул аке. Sarımsактын көзүнө Темирдин жарагы, канаттуудай сызып бараткан аты окмуштуудай сонун көрүндү. Биринчи ойпоң тойпоң. Кийинки бөлүмдөрдө каналга катталууну унутпаңыздар.